Урматтуу Чаткал районунун тургундары, бул видеороликти эринбей аягына чейин көрүп, курман болгон жоокер атанын өздүгүн тактоого жардам бериңиздер. Жакында Улуу Ата мекендик согушта курман болгондорду жана дайынсыз жоголгондорду издөө иштерин жүргүзгөн издөө тобу Орусиянын Ростов облусунун Орлов районундагы согуш курмандыктары жашырылган жерлерди казуу учурунда курман болгондордун биринен кыргызстандык жоокердин медальонун табышты. Бул тууралуу 24 кж маалымат агенттигине Кыргызстандын Наша Победа биздин жеңиш издөө кыймылынын жетекчиси Светлана Лаптева билдирди. Анын айтымында медальондо Жалал Абад облусу, Чаткал району, Акташ сельсовети, Маданият айылы, Исраилов Ибраим деген жазуусу бар экен. Ал эми документте атасынын фамилиясы Бегелиев деп жазылган. Туулган жылы 1915 деп берилген. Мүмкүн учурда анын балдары бардыр дейт Светлана Лаптева. Издөө тобунун мүчөлөрү учурда Жалал Абад облусунун Чаткал районунан бул жоокердин урпактарын интернет аркылуу сураштырууда. Урматтуу чаткалдык туугандар, сиздерден көптөн көп сураныч. Эгерде жогорудагы ататталган жоокердин аты жөнү кимге тааныш болсо, же анын урпактары бар болсо, Светлана Лаптеванын 0555 92 36 03 телефон номерине сөзсүз кайрылыңыздар. Курман болгон жоокердин өздүгүн тактап, анын урпактарын таап, Батыр атабыздын арбагын ыраазы кылалы.